интернетти эртең менен карап отуруп бир эки маалыматка көзүм түштү да. Биринчи маалымат жазылып атат. Кыргызстан Кытайдан гуманитарный жардам алды. МЧС деп окусаңар керек, Азаттыкта жүрөт. 1150 тонна un, 75 тонна şeker, 60 tonna soya mayıdır. Kırgızistan 90. жылдары распад болып союз тарағанда дағы un помощь алған емес. Аны Бақтыгеннің барын айтып береді. Мына бүгін 30 жылдан өткеннен кейін biz Қытайдан un, şeker, гуманитарный помощь елімізге алып жатабыз. Бұл нені білдіреді? Бұл Қырғызстандың қайда кетіп жатқандығы немес пе? Өйдеуі жеңілдейбі. Мінеке, шыны оқыған дүниелік қоғам, дүниелік өлкелер айтады да, Қырғызстан өте кедей мемлекет екен, Африканың өлкелерін артта қалған екен деген пікір жаралады. Біз ilgari Африканың бір өлкелерін айтқанда, о кедей екен, бұлар аябай нашар жашайды екен деп, шыдапtan өзімізше нешімізден борымыз орышы тұрабыз. Мұны азыр бізге орый тұрған үшін келіп қалған тұрбайбыз. Мұның кесепеті, мұның немесі неде? Барымыз отырып бір ойланып көрмейік пе? Өзіміздің қайдыгерлік мәміледе біз туғаншылыққа, жердешшілікке, жана башка нерселерге, ақшаға жарбаған, алданып отырып, мына кейпіміз. Екінші маалымат шуға байланыштуу. Москвада біз бір қырғызды біреу ұрып қойған екен, ошолордун милициясы. Барып қайтып 500 рубль штраф төлеп шығыптыр. Жолдар ошол жерде жүрөт. Маалымат. Демек, біз бұл жақтан кедейліктің кедейін түшіп, дүниелік кейбір институттардың бағаларына қарағанда біз 10 ең кедей мемлекеттің ішіне кіріп қалдық. Мына мұның дәлелі. Біздің балдарымыз ата-енесін баққанға, баласын баққанға, баласын таштап, атасын таштап қойып, мигрант болып, Россияда жана башка өлкөлөрдө жүрүшөт. Алардын жыйынтыгы тигил, аларды ким коргойт? Шунун баарын чогултуп келип караганда, биз бүгүн ойлонуп турган убакыт келди. Качанга чейин кайдыгерлик мамиле кылабыз, качанга чейин өзүбүздүн иштей турган азамат жигиттерибизди биз бийлик бутактарына көтөрүп чыгарып, ошолордо катуу талап кылбайбыз. Her birinin turmuşu ötüp, bu da özünün rızkısını verip koyuyor. Yok bizim gelecek muğun. Buna bu. Bir işte olgan yerimiz ne olur? Baldarımız, nevremiz ne olur? Kim oylandı şularda? Biz bugünkü turmuşta öyle otarız. Epte birenin birisi alağız, verdik balda şunu bitti der. Ana baldarımızın bari geti otpay mı? Ошолорду кайтара турган мезгил келдиби? Биз дүйнөлүк коомду бүгүнкү интернеттеги маалыматтын ушундай тездиги Америкада эмне болуп атканын бир 2 секундда билип атабыз. Туурабы? Алардын жашоо турмушун көрүп атабыз. Алардын мыйзамдарын көрүп атабыз. Мен баарыңарды чыгарат элем өзгөчө ана улуу муундарды, ана ушулардын баарын ойлонуп туруп, biz Azatlık Partiyası özgürçü komanda düzdük. Özgürçü. Bir dağı partiyada da komanda çok. Ben cana internetlerden getip atat, televizyonda intervyu verdim, başka yerde aytıp atam, 3 muğundan durgan komanda düzdük. Ulu muğun.
Başımızda Медеткаль Шеримкулов легендарный парламенттің төрағасы, Кыргыз мамлекетин түптөгөн адам. Şu özүбүзчө Кыргыз мамлекет болуп, өзүбүздүн саясатты жүргүзүп, өзүбүздүн балдар дүйнөлүк деңгээлге чыксын деген адам. Орто муун алыс барбайын, ушул жерде отурган мына Акылбек Кендирбеков, бул дагы легендардуу, жаңы тарактагы легендардуу парламенттин төрагасы. Бул парламенттин авторитетин көтөрүп, өзүнүн ордун алып келген адам. Бар ошол жерде иштегенде де сурасаңар болот, тууган уруңар болсо. Жаш муундар деп. Мына инем отурат, Бактыбек Калмаматов, бизде көп. Кыздарыбызды айтпа, ар бирин айтып тизмелеп берсең, өзүнчө легенда. Мына ушундай адамдар келип, мамлекетти кичинекей тең салмактуулукту саптап, бийлик бутактарын. Себеп дегенде биз кабыл алып берген конституция ал бир тараптуу болуп калган. Эгерде өзү ушундай болуп кетсе, бир күнү барып жыгылат. Себеп дегенде бийлик бутактарынын принциби жоголгон, тең салмактуулук деген жоголгон, бири-бирин ооздуктоо принциби жоголгон. Муну ошону бүгүнкү күндө сактап калыш, тартып калыш, салмактуулукту алып келиш бир гана бул күчтүү инсандар келгенде, билимдүү, тажрыйбалуу, күчтүү, жолун өткөн ушул 3 муундан турган. Ошондо болот, ошондо өнүгүү болот. Биз дагы мүмкүн алданарбыз. Келгенде ар кандай сөздөрдү айтышат. Эми угуп отурсаң жомок. Аны биз өткөнбүз. Ал үчүн бирөө мен болуш үчүн менин чапанымы, менин шинелими, өртүгүмү кийип 45 жыл кызмат кылыш керек. Бирөө Шеримкуловду жамандаш үчүн жок дегенде 60-70 жыл ошонун костюмун кийиш керек. Бирөө Акылбек Кендирбекти жамандаш үчүн жок дегенде 30 жыл болсо да 25-30 жылдык ошол кийимин кийиш керек. Ошо жолдо өтүш керек. Муну ошондо айтса болот. Ошондуктан урматтуу агайын туугандар, мен баарыңардан сурайт элем, ойлонгула. Биздин программада жазылган эң негизги принцип биз мыйзамдуулукту орнотуп беребиз. Адамдардын укугун колдойбуз. Бүгүн мына айтып атпайбы, адамдардын укугу чектелген. Чектелип койгон. Мугалимдер келе албайт, врачтар келе албайт, студенттер келе албайт. Бизге атайын провокация жасашы студенттер өздөрү келгендигинен. Ошто чуу чыкты, уксаңар керек. Айнанайын, конституциялык укугум, кааласам келем, каалабасам келбейм. Ушуга чыгып киргизип атпайбы, анан ким менен сүйлөшүш керек? Кимдерди күттөш керек? Демек аларды бир казанга салып коюп, капкагын жаап таштап, бар деген эчтеси угузбай, билгизбей, көрсөтпөй, анан 28 лашаттагы мына келе деген принципке кетип атпайбы? Биз баарыбыз мындай токтотушубуз керек. Болбойт. Менин укугум, кааласам, эмне кылсам ошо кылам. Мыйзамда мындай запрет койбогон нерселердин бардыгына. Экинчи биздин эң негизги ошо мыйзамдарды көзөмөл алуу. Мыйзамдардын баары иштебегендин кесепетинен бүгүн сот адилеттүүлүгү жоголгон. Жок. Милиция, укук коргоо органдары өзүм билем. Мына азыр Мүлчөдө кеше жолугуш дегеле кээ бир ушундай залдар эшикте коридордо турушты. Эми барып алып туруп, бирөө кетип атып, жанакы заправкада машина турса, азаттык деген сөздү айтып кеткен экен. Азаттык деп айтсак, шуларга биз угуп бериптир. Дешип иш козгошуп жүрүшүптүр. Биз айттык, айнанайын. Мунун артын кылбайсыңарбы деп. Бул качан болду эле? Каяка кетип атабыз? Конституцияны кабыл алып атканда, мына кээ менин интервьюлөрүмдө жана азаттык радиосуна чыккан уксаңар керек, айттым эле. Бул хандык бийлик аппарат. Бул өзүн билимдик аппарат. Баарыбыз ийилип калабыз. Сүйлөй албай, жашырып оозубузду басып жүрөбүз. Ушуга алып келип атпайбы азыр? Мына ошондуктан эгерде келечекти ойлосок, урматтуу туугандар, ойлоно турган учур келди. Ар бирибиз жүрөгүбүз менен карап, тандап, мен бирөөнү жаманда айтпайм, партиялардын баары жакшы, жаманы жок. Кыйын жигиттер чыгып атат, бирок алардын тажрыйбасын караш керек. Өткөн жолун караш керек. Кече эмне эле, бүгүн ким эле? Арасында жүрөт, жана чимкирик аталган парламенттин өкүлдөрү келип кыйын биздеп жүрүшпөйбү? Ушулардын баарын алып келген ким?
ошолор эмеспи? Мен таза өткөрөм деген адамдардын бардыгы ушул мыйзамдарды кол коюп жүрбөйбү өздөрү? Ошондуктан көп сүйлөбөйүн. Бир гана нерсени айтат элем. Урматтуу туугандар, давайте келгиле ичибиздеки ички дүйнөнү оңдойлу. Ички дүйнө менен революция жасайлы. Биз өзүбүз боштондукка чыгайлы биринчи мөөнөттө. Менен чечилет. Мен чечем. Менин добушум маанилүү деген нерсеге барайлы. Себеби дегенде конституциялык нормада жазылган. Бийликтин бирден бир булагы бул эл деп. Эгерде Исхак Разаков айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, ошондо коом таза болот деп. Ар бирибиз тазаланалы. Ар бирибиз таза болойлу. Ар бирибиз мамлекет үчүн, келечек үчүн, балабыздын тагдыры үчүн бүгүн ички революцияны жасап туруп, азаттыкка добуш берелик. Мындай состав менен кеткен партия жок, дагы кайталап коеюн. Ушулар гана тажрыйбалуу, ушулар гана тартылат, бетине да кайталат, көзүн тике карап да кайталат, токтот деп да кайталат. Мынаны туура, молодец, коштоп берелик деп да кайталат. Эч качан жүгүнбөйт, кошомат кылбайт, бирок эл үчүн тикеден тике турган, ар бириңердин укугун коргой турган, мигранттарды алып келип жумуш ордун камсып турган ушул партия. Ошондуктан дагы бир жолу сиздерге чоң рахмат. Ар бирде жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун. Бирок 28-inde Азаттык партиясына добуш